Мен бардыңыздарды Аллах жолында жақсы көремін. Еме, бұл жерде азыр бізде ораза жақындап қалды. Құдайым берсе, бүгін бірінші тарағын оқимыз. Ертең ораза бек болады. Еме, біз мұрдақ сақтарда иман жөнінде айтқанбыз. İslam жөнінде айтқанбыз. Анан ихсан жөнінде де айтқанбыз. Ихсан деген не десе, сен Құдайды көріп тұрғандай сыйын, егер сен Құдайды көрбесең, Құдай сені көріп тұрады деп хадисте келеді. Ошол себептен biz иманды, исламды үйренгенден кейін ихсан даражасыға әрекет қылышыбыз керек. Эми ибадат деген суроо силерге. Ибадат дегенде эмнени түшүнөбүз? Ой пикирлерди айткыла. İbadet 5 gün namaz kılıyor. Şöyle oturarak. Namaz. Asra sonra ne ki? Haftan da. No. Ne? Dağında da. Sadaka. 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 Haydi. Haydi. İbadet namaz oluyor. Zeket, sakarlık, sadat. Zeket. Hümanlı. Hadisler. Namaz. Acılık. Ramazan. Oruç, Ramazan. Namaz. Namaz. Sadaka. Zekar. Zekar. Zeket. İslam. İslam. Kadir tün. La ilahe illallah. Bu medrese turakı. Yemi бұл жерде мындай да, biz İslam'da 5 parti var degenбиз. 5 part обязательства var, misалы. İmanda 7 degenбиз. Vera, ha? 7 degenбиз. Verada 7. Birinci Allah Teala'ga iman keltirебиz. Periştelerge, Allah Teala'dan çıkan kitaplarga, Allah Teala tarafından yönetilgen paygambarlarga, paygambarlar ikiye bölünüyor. Два части как? Давай, bırakayım ya. Biri paygambar, birisi elçi. Elçidir ошол пайгамбар пророк болуп. Пророк бирок экиге бөлүнөт да бизде. Мисалы, пайгамбарга китеп түшкөн эмес, элчиге китеп түшкөн. Ошентип бөлүнөт. Elçi болгондо орусчасы кандай болуп калат? Посланник. 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 Пророк посланник. Эми посланник деген elçiге Allah Teala tarafından kitap düşürülөт. Ошол китепти шарият катары элге жайылтат. Посланник. Пайгамбар болсо, өзүнө мурда келген элчинин шариаты менен жашап, ошону дават кылып элге таркатат. Айырмасын билиңер да. Demek Allah Teala'ga, paygambarlarga, kitaplarga işendik. Anan kıyamet günge işeniş gerek. Anan taqdirдің жақшылығы, жамандығы. Anan açısı, anan tatlısı.
Анан таттуусу. Таттуу кандай болот? Мындай болобу? Таттуусу. Сладкий, анан кийин ачуусу. Ачуусу. Эми бул жерде мисалы тагдырдын ачуусу, таттуусу, жакшылыгы, жамандыгы дегенди кыскача түшүндүрөлү. Мисалы тагдырдын жакшылыгы, жамандыгы. Мисалы сен остановкага чуркап келсең, автобус кетип калды. Бул мисалы сага жаман көрүнүшү мүмкүн. Бирок кийинки автобус келсе бош гана кете бересиң. Мисалы азамат Замирага үйлөнөмүн дейт. Бирок аны башка бирөө алып алат. Мындай тагдырдын жакшылык, жамандык деген маселе да. Бирок бул жерде эмне? Сен башка эле бир айшөрөккө үйлөнөсүң мисалы. Эми бул жерде дагы бир маселе бар. Ачуусу, таттуусу деген маселе бар да. Бул кандай десе, мисалы биздин чоң атабыз өтүп кетет, көз өтүп кетет. Аябай ачуу. Бирок биз сабыр кылышыбыз керек. Эми мисалы ошол себептен бизде адамды арабча инсан деп коет. İnsan деген сөз арабча. Арабча бар. Бул арабча сөз, бул унучак деген сөздү түшүндүрөт. Ошол себептен Аллах Куранда айтат, силер момундарга эскерткиле, эскертүү момундарга пайдасы бар дейт. Аллах Куранда. Куранда. Анткени биз адам унутчакпыз да. Бул унутчактык деген Кудайдын адамдарга берген эң чоң байлыгы. Эгерде бизде унутчактык деген болбосо, элдин баары жинди болуп калмак, ойлоно берип. Kudayдын bizi унутчак кылып жаратканга шүгүр келтиришибиз керек. Анткени мисалы чоң атаң өлүп калса, бир жума кайгырасың, 2 жума кайгырасың, 1 ай унутуп каласың. Demek bu жерде имандын mesela акыркы түркү бул эмне болду? Биз өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенебиз. Demek biz iman, İslam jönүндө маалымат алдык. Эми ибадат жөнүндө айтайык. Ибадат деген кайсыл иш Аллах Таалага жакса, ошол иш болобу же сөз болобу, бул ибадат болуп эсептелет.
Эми, мисалы бул жерде бирөөгө сен салам алейкум деп саламдашып койсоң, Аллах үчүн бул дагы ибадат. Же болбосо бирөөгө мисалы бир жардам берип койсок, буга да сооп жазылат. Ya tosуп калдыңыз булар эми. Азыр бир карап койсун. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Момунга Аллах Таала бир нерсени берген, мусулмандан башка эч кимге берилген эмес. Бул кандай? Эгерде бизге бир жамандык келсе, сабыр кылабыз, сооп жазылат. Эгерде жакшылык келсе, альхамдулилля деп шүгүр кылабыз, буга да сооп жазылат. Эми бул ибадат дегенди биз азыр терең алып кетейик. Мисалы катары айта турган болсок, биз дейт, эгер ниетиңди оңдосоң, көнүп калган адатыңды ибадатка айлантып коет. Мисалы тамак жегенде бисмилла деп тамак жесең, сооп жазылат. Мисалы нанды жеп бүткөндөн кийин альхамдулилля десек, сооп жазылат. Ана мисалы суу ичсек, бисмилла десек, буга сооп жазылат. Ичип бүткөндөн кийин альхамдулилля десек, буга да сооп жазылат. Бардык ибадат. Мисалы, биз тамак жегенде, Аллахым, мен ушу тамакты жейин, ошо пайда болгон күч менен сага мен ибадат кылайын десек, намаз окугандай сооп жазылат. Эгерде мисалы уктайбыз, күн сайын уктайбыз да тура, ошо жатканда даарат алып туруп, Аллахым, мен уктап эс алайын даган күчтүү болуп сага ибадат кылайын деп уктасаң, ар бир дем алганыңа альхамдулилля, субханалла деген зикирдин соо жазылып турат. Ошол себептен биз айтат, жакшы ниет көнүмүш адатты ибадатка айлантат. Демек биз 24 саатты ибадат кылып өткөрсөк болот экен. Şartı niyet eкен, жақсы ниет. Эми мисалы биз айтат да, мусулманга жылмайып салам берсе, садака бергенде сооп жазылат дейт. Бирок анан устаз айтты деп эле ар кайсы кызга жылмайып салам бере бербесин айтып кой. Бул эркек менен эркектин ортосунда, аял менен аялдын ортосунда.
İmam aytdı ele de önen arkadaş kızga selam aleyküm de öyle jüre vermesin ondan keyin. Değil mi? Bu yerde biz zaten ibadat jönünde kıskaça түшүнүк бердик. Эми орозо жөнүндө дагы бир айтып кетели. Орозо кимдерге парыз? Суроо. Орозо эң биринчи бул мусулман болуш керек. Эң биринчи мусулманга парыз. Орозо мусулмандарга парыз, бул биринчи. Экинчи бул балага совершеннолетний болуш керек. Качан бойго жетет? Мисалы кыздар 9 жаштан, балдар 12 жаштан. Ne bu? Tema emez. Балага жетет, мисалы бойго жетет. Мисалы кыздар 9 жаштан, балдар 12 жаштан бойго жетет. Орозо парыз болот. Андан кийин бул жерде эмне? Ден соолугу жакшы болуш керек. Birisi Müslüman adam. Müslüman adam, экинчи балага бойго жеткен болуш керек. Үчүнчү ден соолугу. Кимдерге орозо кармабай койсо болот? Биринчи ооруган адам. Анан сапарга мусапыр болуп жолго чыккан адам кармабай койсо болот. Анан бирок бирде алымдар айтат да, кыйналсаң дагы сапарда деле кармап койгоның жакшы дейт. Анткени себеби орозо бүткөндөн кийин элдин баары тамак жеп атса, сага кыйын болот, нафсиге кыйын болот дейт. Анан пайгамбар айтканда, кимиң орозодо 2 жыл орозо кармаганды каалайсың арбы деген. Bir adam orozanın özünde. 2 yıl oroz içinde. Bir adam 2 yıl orada karmaya alabı dep soragan. Oşonday dese, o karmagыбыз келет, бирок мен бирөөмүн да кантип кармайм dedi. Oşonda пайгамбар айтты, sen бирөөгө ооз ачар берсең, ошондагы соогун сага жетет dedi. Ошондо бир сахаба айтты, пайгамбар, мен өзүм да жегенге тамагым жок, кантип мен бирөөгө берем? Пайгамбар да айтат, сен бир уртам суу берсең да ошо соопко жетесиң дейт. Buraya ozunu açılsa. Анан ошол себептен мына бизде мешиттерде жана мейиз алып барып коет го, мейиз, курма барып коет го, ошо сооп алыш үчүн да. Мисалы сууларды алып келип коет, мейиздерди алып келип коет мешиттерге. Anam mektek oldu ya. Soğuktun barını alıp ketip kalıyor ошолорчу. Demek adamlar düşün o da zarı. Bana karap sana.
Түшүдүл атат. Нормально, все понял. Нормально. Ести жаман болса айткыла. Аденем Кудайым буйрса биз саатты жаңы баштадык. Дагы мисалы ушу 1 айдай орозо бүткөндөн кийин Кудайым буйрса кыздарды өзүнчө бөлөбүз, эркектер өзүнчө бөлүнөт. Sen bizde bilesің, ama şart var. Mınakta 2-3 klasımız var. Kudayım bilse adı paka baştalışında biz arga yok, çok oturup atağız. Hem Kudayım bilse bundan bu жерде aselleri var, ecekeler var. Kızlar özünçe bölünür, erkekler özünçe kendini sağ ötüyoruz. Anan Kudayım buyursa orozo içi minimum 5 жолу iftar uyuşturabız. Именно şu глухонемыйларга. Adır men 50 kişiге сүйлөшүп койдум iftarda. Orozonun 4-cü же 5-ci күнгө 50 kişi çıkabızбы? Çıkar başka jaqdan da. Baka gelbegenlerden Anan эме элдин баары плов берет го. Мен кордак заказ берип койдум. Надо было спросить. İnşallah adır biz emeni bir 4 koydu kuyuqalap turup alıp barıp beredi. Marinovka qılıp turup sonun qılıp turup kuğurdak jeybiz. Oradan 4-cü günü. İnşallah. Anan bu жерде dağın bir kafege zakaz berip iftar kılıp turup özünçe dağın bir gün zakaz berip koydum. Oşal buyursa bu 50 kişiге zakaz berdik. 50 kişiге. Selamünaleyküm. 50 kişiге zakaz berdik. Eğer de spesifik talas köyrek bolup ketsen aldın ala aytışыбыз керек da. Anan biz emen aytkanбыз, buyursa mына aselder менен сүйлөшкөнбүз. Biz программа коебуз, план түзөбүз. Altay 7 aydan keyin o'sha o'tgan soatlar bo'yicha biz ekzamen alamiz. Kim жеңүүчү болсо бесплатно умра. Азыр мына ошо башталгандан баштаппы? Башталгандан баштап ошол эмелер. Декабрь. 5-6 айдан кийин ба? Декабрга өтөбүз. Ушундан кийинки келет. Ушул келе жаткан декабрга экзамен кылып, kim жеңсе bir умра подарка. İnşallah ошого жакшылап биз аракет. Бир эле умра, аялына башка беркен бир эле. Бир эле умра, Эгерде аялга чыгып кала турган болсо, мүмкүн аракет кылып махрамыны кошобуз. Эгер аял жеңип калса. Эркек чыкса жалгыз кетет. Adilem kıskaça bir malumat olsa Adilem biz Alipeni başlaya verelim Kur'an'da. İnşallah.